Бек Капашевич, эми биз 5 жыл коллега болгонбуз, мен бияктамын. Ишиңиздерге ийгилик. Сизден бул жатты, мен ойлойм, реформа деп жатасыздар, Жогорку Кеңештин депутаттарынын колдоосу менен көп нерсеге эгер бияктан парламенттин колдоодо тапсаңыздар жетишесиз деп ишенемин да. Ошол 1-2 суроом бар да. Бүгүнкү күндө билим берүү боюнча жаңы мыйзам келе жатат. Ошол менен тааныштыңыздар беле? Депутаттардын көпчүлүгү кол койдук да. Таанышып, Көз карашыңыз кандай? 100% колдойм. Эртең мен ошол жума күнү чогулттум группаны, ошону сиздердин вариантты колдоп, өкмөткө өзүмдүн кортумду жөнөтүп атам. Абдан жакшы. Ошол жерде маданият жана искусство жаатындагы мектептер кирбей калыптыр да. Эми бул хореография, вокал, театралды билесиздер. Ошону да биз киргизебиз. Ошол жаатка мына көңүл буруп коюңуздар деп ата-энелер мектеп кружок катары кабыл алынбасын да. Ошол мектептерди унутпаңыздар, музыкальный школаларды деп суранат элем. Рахмат туура багыттаганыңызга. Бүгүн эле менин орун басарларым президентке баяндама жазып атабыз. Ошондой мектептер көп экен. Баарына жардам бере албайбыз. Конкурстук негизде жаңы музыкалык инструмент алыш керек, жаңы инвентарь алыш керек. Ким жакшы проект жазса, биз быйыл эле президенттен стипендия алып, аларга жаңы инвентарь алып берүүгө даярбыз. Бул ремонтка кетпейт, мектептин техникалык инвентарына кетет. Ошо маданият, искусство. Маданият системасында. Маданият, спорт, сүрөт бизе училищеларда бар. Рахмат. Спорт жөнүндө айтып кетсек, бизде деген Бешен Турусбеков атындагы Дене тарбия жана спорт академиясы бар, билесиздер. Эми ошол мекеменин студенттери менен жолуксам, аларга тиешелүү кой таш базасы бар экен да. Ошол кой таш базасында эми мышык ыйлай турган шарты кыздар менен балдардын өзүнчө бара турган душевой да жок экен да. Ошого көңүл бурасыздарбы деп суранат элем да. Элвира Жыргалбековна, ошол физкультура академиясына чоң инвестиция тартуунун бир жолу бар. Мен ректоруна айттым, бир жылдын ичинде физкультура жана физиология академиясы болсо, физиологияда бул да медицинада. Кыргызстанда, Пакистан, индустар келип, биздин окуу жайларга батпай атат. Физкультура менен физиологиянын ортосу бир эле кадам. Ал жанагы биз барып физиокабинеттерге барып калдык тиги эмеден кийин, ковидтен кийин. Санаторийлерде, пансионаттарга физиологдор жетишпейт. Анда эртең аларга инвестиция алып келет. Эгерде бизди өкмөт колдосо, президент колдосо, бир эле сөз кошуп коюшубуз керек. Бюджетте кошуп кереги жок. Анда физкультура академиясынын бюджети өсөт, сөз жок өсөт. Мен академияны карап атпайсызбы, МУКту көрүп атпайсызбы? Анда Каныбек мырза, сиз кийинки сунушума макул болуп кош керексиз, эгер мындай маалыматка мындай туура көрсөңүздөр. Аскерге чейинки даярдануусу ал жерде бар, Дене тарбия академиясында, туурабы? Эң мыкты адистер ошол жактан, именно физкультура, дене тарбия жаатында даярдалат, туурабы? А бирок эмнегедир Кыргызстан боюнча почти ар бир университетте деген дене тарбия факультетин ачып алышып, ошол жерде аяктагандар биздин мектептерге барып алып туруп эмнеге мугалим болушат? А эмнеге дене тарбия жана именно ушул биздин академиябыздын специалисттери жумушсуз жүрүшөт? Бул жерде булар биологияда окушат экен, сиз айткандай физиологияда окушат экен, массаждан баштап тиги аскерге чейин даярдануусу бүт баары бар. А мугалимдер болуп барам десе, региондордун мектептерге бизге жумуш жок дейт. Ар кайсы вуздарда ушундай кичинекей факультеттерди ачып алып, алар, говорит, преподают, преподаватели по физической культуре, а мы безработные, хотя они единственные уникальные специалисты в своем роде. Бул жакынкы биздин жана стандарт иштеп чыккандан кийин карала турган маселе. Бир сөз кошуп кетейин, 3-4 жыл мурун бизде ваканттык орундор көп болчу. Мугалимдерге айлык көбөйгөндөн кийин азыр 600 эле орун адагы жаңа окуу жылына чейин жабылат деген үмүттөбүз. Сапатын карайбыз деген сөз да. Анан спорт жаатында китептерибизде орусча дейт. Кыргыз тилин биз улам айтып келе жатабыз, кыргыз тилинде китептерибиз жок деп. Ошентип балдарды мындай арызданышты да мугалимдери да. Ушул парламентте отурганда Канат Исаев экөөбүз демилге кылганбыз, биздин спорт сабагында улуттук оюндарда окутулсун, программа кирсин деп. Анда элге бөлүмдөр министрлиги каршы чыгып койгон, эми кайра демилгелөөгө туура келет да. Улуттук спорт улуттук тилде. Рахмат. Академия МВД сизге тиешеси барбы? Жок, тиешеси жок. Тиешеси жок. Бирок эми бул билим берүү жаат болгондуктан кийин буну мен анда деген ички иштер министрлигинен берейинби? Ошондой туура болот го. Макул анда. Каныбек Капашевич, реформалар керек. Бүгүнкү күндө деген, мисалы Японияны алсак, 1-класстан 4-класска чейин Японияда экзамендер жок, контрольныйдер жок. Бизде болсо экзамендер, контрольныйдер, ал жерде деген коом чөйрө менен таануу балдарды үйрөтөт экен. Жанакы именно нравственное воспитание жагына көңүл бурушат экен.
Анан эми психология жактан балдарды бири менен социалдашуу деген маселесин көтөрүлөт экен да. Ошол жана сизге айтпадымбы, биздин бүгүнкү педагогика 3 эле талапка жооп берет. А бүгүн дүйнөлүк билим берүү 8 талапты талап кылып атат да. Жана сиздер иштеп чыккан мыйзамдын негизги багыты ошондо жаңы талаптар пайда болот. Айрыкча 3 предметтен 5 алат, бирок үчөөнү колдонуп пайдалана албайт. Же болбосо жакшы окуучулар бар, 5ке окуйт, түнт. Ошонун өзүн билген билимди презентация кылып бере албайт. Диалог жок, монолог болуп калып атат да бизде. Балдардын ачып берүү, алган билимин турмушка колдонуу. Ошон үчүн жаңы талаптар болот.